Саламатсыздарбы, урматтуу китеп сүйүүчүлөр. Турсуналиева Назгүл каналы сунуштайт. Жоголгон миллион. Биринчи бөлүм. Автор Каныбек Кыргызбаев. Кайраттын кызмат даражасы көтөрүлүп, ыкчам издөө тергөө тобунун башчысы капитан Кайыповдун ээлеген соң, ага лейтенант чини берилип, ушул опергруппаны башкарып калды. Уулунун даражасы көтөрүлгөнүнө ата-энеси бир чети кубанса, бир чети: "Абайла балам, этият бол, окко төшүңдү тоспо, кырсык кайдан деп болбойт", деп 1-2 жыл илгери болгон окуядан дагы эле чочулап жаткандай. Кайрат үйлөнгөн соң жыл айланып, уулду болушкан. Уулду болгонуна жеттине албай сүйүп баш кошкон келинчеги Алинаны көтөрүп тегеретип, бетине сүйүп ушундай жарга туш кылган Кудайына ыраазы. Баласы жакшылыкты колунан түшүрбөй көкүрөтүп эркелетет. Бир кылмышкерди кармоо операциясында кокусунан ок жаңылып 2 айча ооруканада жатып чыккан жайы бар. Ошол окуядан кийин Кайраттын ата-энеси ырымдап, мындан кийин жакшылык эле болсунчу, деп небересине Жакшылык деп ат коюшкан. Иштеринде көп өзгөрүүлөр болуп, жаңы жетекчи менен кошо жаңы жаш милициялар келишти. Жетекчиликке Кутман Самарбеков аттуу полковник чининдеги адам келди. Ал түндүк жактан ротация аркылуу которулуп келер менен эле өз командасынын топтоого аракет кылды. Ар бир бөлүмдүн башчыларын топтоп чогулушка чакырып кеңешме өткөрдү. Баары менен таанышып болгон соң, алдыдагы пландарды, иштерди айтып бүтүп, "Менин буйругумду кың этпей аткарууңарды талап кылам. Мени менен иштеше албайм дегениңер азыртадан эле өзүңөргө башка жумуш караштыра бергиле", деди. Бул сөзү менен менин айтканым айткан, дегеним дегендин баары түшүндү. Демек, анын командасында болуп, ошонун гана буйругун аткаруу керек экендигин баардык командирлер сезип турушту. Кайрат бул кеңешмеден маанай чөгүп чыкты да, өз иш бөлмөсүнө барып, бир кыйла азыркы эле чогулуштун түпкү максаты эмнеде экенин түшүнүп турду. Ротация аркылуу которулуп келген милиция бөлүмүнүн башчысы полковниктин ордунда ага чейин майор Азамат Карабаев аз убакыт иштесе да, милиция кызматкерлери менен жакшы мамиледе болуп, көп кылмыштын бетин ачып, өз кызматкерлеринин арасында аброю бийик болчу. Милиция кызматкерлерин ээн эркин иштеп, өз оюн айтып пландарды талкуулоого жана ар кандай иш болсо да жашырбай тең бөлүшкөнгө баарын үйрөттү. Дайыма коррупция, пара жана милициялардын зомбулугун көз жазымда калтырбай, көзөмөлдөп, ал жөнүндө айтып таза иштегиле дегенден чарчабайт эле. Жетекчи Карабаев кабинетте эле отуруп команда бербестен, өзү да кылмышкерлерди кармоо операциясына катыша койчу. Бирок, жогорку жактагылар менен мамилеси келишпедиби, же орду башкага керек болуп калдыбы, тез эле башка облуска которуп жиберишти. Ээн эркин иштеген милициялар жаңы жетекчи келер менен эле буларды рамкага салып койгонун билип жатышты. Анткени мурунку жетекчи менен иштеген мезгилде кылмыш кылгандар өз жазасын алып, көрсөткүчтөр өсүп, жакшы жетишкендиктер болгонун баары билчү. Жумушка да кызыгуу болуп, кабинетте эле отура берүү токтогон. Эми жаңы жетекчи келер менен эле бул милиция кызматкерлеринин, офицерлеринин укуктарын чектеп койгону түшүнүктүү болду. Ойлоп отурган Кайрат өзүнө баш ийген милиция кызматкерлерин чакырып, азыркы эле жетекчиден уккан сөздөрдү баарына кабарлап, кулак кагыш кылып коюуну туура көрдү. Жолдоштор, ыкчам издөө тергөө тобунда эмгектенген милиция кызматкерлери, силерди шашылыш чакырганымдын себеби жаңы жетекчибиздин бизге, деги эле биздин бөлүмдүн милиция кызматкерлерине бир аз доомат коюп өткөндөй болду. Себеби биз кылмышкерлерди себепсиз кармап, жана аларга күч колдонуп жаткандай айыптады. Кайраттын бул айткандарын угуп жаткан оперлер негизсиз күнөө коюп жатат деп чурулдап жиберишти эле, Кайрат колун көтөрүп баарын токтотту да сөзүн улады. Кылмышка тиешеси бар адамдарды кармоо боюнча көрсөткүчтөрүбүз жогору турарын баары билишет. Ошентсе да негизсиз айыптоону угуп, мен ага кошула албайм. Эми мен силерге айтарым, эч качан чөкпөгүлө. Мурункудай эле өз жумуштарыңар менен алек болгула. Эмне болсо да мени менен кеңешкиле. Баары түшүндүк деп бир ооздон айтышканда, бошсуңар, бара бергиле, деп
жөнөтүп жиберди. Кутман Самарбеков жетектеген милиция бөлүмүндө бир чуулгандуу иш болуп, жогору жакка угулуп, республика боюнча талкууга түшүп, жашырганга мүмкүн болбой калды. Анткени бир бизнесмен жигиттин машинасына милициялар өздөрү наркотикалык зат сала коюшуп, мойнуңа ал деп кыйнашат. Тиги жигит мойнуна албайт. Өзүңөр салдыңар деп кыйнап жаткан ментти ачууланган жигит тумшуктан ары бир салат. Мына ошондон кийин анын башына азаптуу күндү салышат. Кол көтөрдүң деп аяусуз моокуму кангыча токмоктошот. Качан гана деми чыкпай калганда, эстерине келишип карашса, жашоосу менен коштошуп, көзүнүн бүлбүл жанган нуру өчүп бараткан болот. Коркуп кеткен милициялар тезинен эсине келтирүүнүн аракетин кылышат. Бирок кеч болуп калган эле. Кабыргалары сынган, боору эзилген жигит көзү ачылган бойдон жансыз денеси аларды карап турган эле. Милиция бөлүмүндө аламат башталып, муну жашырганга аракет кылышып, 2 күн камерага калтырышат. Бирок издеп келген жакындары көрсөтүүнү талап кылган соң, жалган маалымат беришип, камерада бөлөк кылмышка шектүүлөр менен мушташып, эс үчүн жоготуптур деп маалымат берип, аргасыздан ооруканага жөнөтүшөт. Алда качан эле уур токмоктон каза болгон жигиттин 2 күн мурда эле өлүп калганын врачтар жашырууга укугу жок эле. Жогорку чиндеги милициялар докторлорго жашыруу үчүн басым жасаса да, ак халатчандар бул маалыматты ачыкка чыгарып жиберишти. Жогору жакка жетип, жашырууга мүмкүн болбой калган бул окуяны териштирүүгө аргасыз болушту. Муну уккан жакындары жана кайдыгер эмес адамдар акыйкат издешип, прокуратуранын алдында көп күндүк митингге чыгышты. Элдин сүрүнөн корккон сот жана прокуратура териштирүү үчүн комиссия түзүп, ошол ишке тийиштүү РОВДнын жетекчилерин иштен айдап, токмоктогон 2 милицияны түрмө артына кетиришти. Бирок жашырууга аракет кылган полковник Кутман Самарбеков жөн эле иштеген ордунан четтетилип, жаза берилген жок. Бул жетектеген милиция бөлүмүндө мындай окуялар көп катталып, иштеген милиция кызматкерлери өздөрү уюштуруп, акчага сындырып, көбүн шорлоткон болчу. Акчанын бир бөлүгүн алып турган жетекчи мындай нерселерге көз жумуп, тыйып койгонго аракет кылчу эмес. Элдин көзүнчө эле жумуштан четтетилген бул полковник көпкө отурбады. Колдоочусу бар неме түштүк жака жылуу орунга которулуп, көздөн далда алыскы райондорго жөнөтүп жиберишти. Бул жакта өз командасын түзүү үчүн көп деле аракет кылбады. Мени менен иштей алам дегениңер калгыла, дегени жетиштүү болду. Дароо жогорку чиндеги милициялардын ичинен полковниктин куурчагы болчулар табылды. Үлпөт уюштуруп, сиздей кадр керек бизге, деп мактап, сый-урматын көрсөтүп жатып калышты. Бул сыйга келбегендерди Кутман Самарбеков көз кырын салып эстеп, мээсине түйүп койду. Ошондон соң милиция бөлүмүндө бөлүнүү башталды. Ачыл элек иштерге өз командасына кирбегендерге тапшырып, тез арада таап ишти жапкыла деп буйрук берет. Мөөнөт коюп, ошол белгиленген мөөнөттөн өтүп кетсе сөгүш берип, тапкыла, болбосо рапортуңду жаз, ордуңа башкалар иштейт, деп далайын эле каарыды. Милициялар полковник келе жатат дегенде таракандай ар жакка жетип жок болуп кетишип, көзүнө көрүнбөгөнгө аракет кылып калышты. Ар бир эс алуу күнүндө чоңдор менен эс алмай күнү көбөйө баштады. Ага аттуу баштуу чиновниктер топтолушуп, сауна, бильярд, тоого чыгып тоо жаныбарын атып, же жөн эле тоодо эс алмай, койчу, малчы, жылкылчылардын жайытына барып кымыз ичмей адатка айланды. Райондогу прокурор, сот, облустагы милициянын жетекчилери жана башка атка минелер да бул полковникке жакын жолдош болуп калышты. Анткени бул район тоолуу болуп, токойду камтыган эс алуучу жерлер, суктандырган жаратылыштар, кооз жайлоолор бар эле. Полковник келгенден бери сайрандаган күнү көбөйүп, өз милдеттерин экинчи орунга койгон эле. Каалагандай калчап, атка минерлердин балдары, жакындары кылмышка тиешелүү болсо да жоопко тартылбай калып жатты. Бирок буларды кой дегенге эч кимдин күчү жетпейт эле. Кайрат өз ишин так аткарып, эч кандай тил угаарлык иш кылган жок. Ар бир кылынуучу иштерди карамагындагы милиция кызматкерлери менен кылдаттык менен талкуулап, план түзүп, анан кармоо үчүн барып колго түшүрүшөөр эле. Бул опергруппанын иши мактоого татыктуу болсо да,
эч кандай мактоо сөздөрүн жетекчи тарабынан угуша алган жок. Анткени Кайрат жагалданганды билчү эмес. Көзгө тик карап дайыма чындыкты гана сүйлөп, ишине так эч кынтыксыз аткарганын жетекчи билсе дагы, мындай табыс кадрды көтөрмөлүү оюна келген жок. Кайраттын досу Эмилбек ушул эле милиция бөлүмүндө, жаштар жана өспүрүмдөр бөлүмүндө жетекчилик кызматында иштеп жатты. Мектеп окуучуларынын арасында рекеттик кылган окуучуларга түшүндүрүү иштерин байма-бай жүргүзүп, окуучулардын өз ара келишпестигинен улам чыккан мушташтардын алдын ала болтурбоо аракетин жумшап, жаштар менен тыгыз байланышта болду. Кайраттын тайманбас аракеттерине баа берсе да, жолугуша калганда акылдуу сөздөрүн айтып: "Досум, өзүңдү этият кыл. Кылмыш иши боло берет. Өмүр бир гана жолу келет. Өтө эле берилип кетпе. Ок жакшы жаманды тандабайт. Сен ата-энеңе, Алинага, балаң жакшылыкка керексиң", деп эсине салып насаат катары айтып койчу. Бул сөздөрдөн улам досунун айткандарын туура көрсө да, иштегенде ичкен ашын четке кое койчу. Кылмышкерлерди убагында сары изине чөп салып кармап жазага кетирип жатты. Бир күнү түндө шашылыш кабар келип, уктап жаткан жеринен кетүүгө туура келди. Себеби бир дүкөнгө уурулар кирип, тоноп, алас келгенсип дүкөн ээсин өлтүрүп качып кетишиптир. Мындай окуялар болуп турса да, бул окуя баарынын тынчын алды. Анткени дүкөнчүнүн жанынан мылтык табылып, ууруларга ок аткандай түрү бар. Дүкөнчүнүн канынан бөлөк да кан чубалып, босогодон ары көчөгө дейре тамчылап барыптыр. Андан соң кан жок экен, машинага отуруп кетишкени белгилүү болду. Дүкөндүн ичинде мушташ чыккандай. Текчедеги аш-оокаттар жана бөтөлкөдөгү арак суусундуктар жерге түшүп, сынганы сынып, сынбаганы чачылып жатат. Кассадагы акчалар жок. Жалаң эле майда купюралар калыптыр. Демек, тоноо болгон экен деп жыйынтык чыгарды. Бул дүкөндө уурулар кызыгып көз салчу деле соода болчу эмес. Анда эмнеге ушул дүкөндү тандашты деген ой келди Кайратка. Жарыбаган акча үчүн бул дүкөнгө киришпесе керек деп ойлоп, ушул кылмышты көрүп кабар берген участковыйдан дүкөндүн ээси жөнүндө сурады. "Айтыңызчы, жолдош сержант, бул дүкөндүн ээсин тааныйсызбы?" деп сурады Кайрат сержанттан. "Ооба, тааныйм, жолдош агай лейтенант. Кандай киши эле? Жана өзүн кандай алып жүрчү эле? Адамдар менен мамилеси кандай болчу?" Бир аз ойлонгон сержант жооп берди. "Адамдардай эле болчу. Көп сүйлөшчү эмес, сөзгө сараң эле. Келген кардарларга жооп берип, товарларын эле сатпаса, башкалар менен өтө деле жакын эмес болчу." "Үй бүлөсү барбы?" "Ооба бар. Бирок бүгүн аялы үйүндө жок окшойт. Эмдигиче бакырып кыйкырып чыгат эле. Эки уулу шаарда иштешет. Бул үйдө күйөөсү, аялы экөө эле жашайт", деди. Түшүнүктүү", деди Кайрат. Жерде өз канына чыланып жаткан дүкөнчүнүн үстүн жаап коюуну буйруду да, криминалисттер келгиче эч нерсеге тийгизбей карап турууну эскертти. Аңгыча таң агарып, жарык кире баштады. Адамдардын алгачкылары жолдон өтө баштап, бул жерде бир бале болгону сезишип, бери карай дүкөн жакка басышканда, участковый жолун туруп: "Киргенге мүмкүн эмес, ары тургула", деп жолдорун тосту. Күткөн милициялар жетип келишип, эшикте турган Кайрат жана участковый менен кол алышып көрүштү да сержантка: "Эч кимди киргизбегиле", деп кирип кетишти. Эмне болуптур деп жарданган адамдарды бул жака киргизбей, "Таркагыла", деп участковый кууй баштады. Капитан чининдеги криминалист-эксперт өзүнүн тобу менен кылдаттык менен текшерип, ар бир деталдар менен таанышып чыгышты. Атылган гильзаларды өзүнчө баштыкчаларга салып, кандардан колбаларга аз-аздан тамчылаттырып, текшерүү үчүн экспертизага алышып, өлгөн дүкөнчүнү моргко алып кетүүгө уруксат беришип кетип калышты. Кайраттын чакыруусу менен жете келген ыкчам издөө тергөө тобундагы милиция кызматкерлери кайрадан өздөрүнчө кандай жагдайда кылмыш болгонун кылдаттык менен карап жатышты. Биринчи версия. Дүкөнчү кылмышкерлер менен тааныш болгон. Алар менен бир нерсени чечише албай мушташ чыккан. Алар эки же андан көп болгондугу үчүн күчү жетпешин билип, куралды алып чыгып атууга үлгүргөн. Бирин аткан, бирок тапанчадан атылган октон өзү кулаган. Дүкөнчү экинчи жолу октогонго үлгүрбөй калган.
Ок жеген адам жарадар болгон. Себеби кан тамчылап аккан. Эгер өлгөн адамды сүйрөсө, кан полго шыбалып калмак. Эки жолу аткан октон дүкөнчү мүрт кеткен. Октун бири моюнга, бири көкүрөккө тийген. Экинчи версия. Уурулар көп акча бар деп ойлошуп тоноого келген. Акчага алаксып калышканда дүкөнчү каткан куралын ала коюп атууга үлгүргөн. Анын атканын көргөн шериктери кезеп турган тапанчасы менен атып жиберген. Чыгып баратып текчедеги тизилип турган аракты кулатып, бир-эки бөтөлкө ала кеткен. Ушундай ой жүгүртүүнү Кайраттын ыкчам издөө тергөө тобундагы оперлер өз ара талкуулашып, эки жактан күбөлөр барбы деп сураштырып жүрүштү. Дүкөнчүнүн аялы каяка кеткенин сураштырып, эми анын келүүсүн күтүп калышты. Өлүктү алып кеткенден кийин дүкөндү жаап, ачылбасын деп мөөр басып коюшту. Кызыл лентаны тартып, кирүүгө болбойт деп жазып коюшту. Азырынча эч кандай илинчек жок эле. Бир гана үмүт. Ок тийген адамды ооруканага жеткириши мүмкүн же дарыканалардан керектүү дарыларды алышы мүмкүн. Тез ушул жөнүндө иштеп, ооруканаларга чалып эскертип коюшту да, өздөрү дарыканалардан сураштыруу үчүн тарап кетишти. Бир топ убакыттан кийин дүкөндүн жанында калган участковый Кайратка телефон чалып тез келүүсүн өтүндү. Дүкөнчүнүн аялы күйөөсүнүн өлгөнүн угуп, дүкөнгө кирмекчи болуп жуунуп, аны араң кармап турганын айтты. Жанындагы старшинага издөө ишин уланта бергиле деп машинасы менен ал жакка шашылыш жөнөп кетти. Кайрат келген кезде ыйлап басылып калган аял кайра ыйлай баштады. Саламатсызбы, эжеке? Ыйлап жаткан аял ыйын токтотпостон эле баш ийкеп койду. Аты жөнүн сурап алган Кайрат жүрүңүз деп үй жакка басты. Аял көрсөткөн столго отуруп папкасынан кагаз сууруп чыгып, аялдын аты жөнүн баарын кагазга түшүрүп жатты. Айтыңызчы, эже, күйөөңүз башкалар менен жаңжалдашкан учуру болду беле? Же шек санаган бирөө жарымыңыз барбы? Ыйын токтотуп, көз жашын жоолугу менен арчып алды да, терең үшкүрүнүп туруп, бир аз ойлонуп алып сөзүн баштады. Бир нече күн мурда эки жигит келген. Ошондо мен да дүкөндө болчумун. Алар бирдеме тууралуу сүйлөшүп, анан мени күйөөм кетирип жиберди. Булар ким деп сурасам, күйөөм ачууланып, бар дейм, анан айтам дегенден чыгып кеттим. Эшиктин сыртынан сүйлөшкөндөрүн тыңшасам, мага түшүнүксүз сөздөрдү сүйлөшүп, анан бир туруп үндөрүн бийик чыгарып, бир туруп акырын сүйлөшүп жатышты. Бир сааттай сүйлөшүштү. Эмнени талашып жатканына акылым жетпеди. Кийин күйөөм капалуу, маанайы жоголтуруптур. Анан мен кирген кезде мени жалт карап алды да, Асылгүл, сен бир нече убакытка башка жака барып турушуң керек, деди. Мен түшүнбөй, эмнеге деп сурасам, эч жарытылуу жооп айткан жок. Мен болжолдуу эле өзүм ой жүгүрттүм. Күйөөм түрмөгө түшүп чыккан. Ошол жактан бир илешкен нерсеси барбы деп койдум. Күйөөм бир кылмыш үчүн 6 жыл отуруп чыккан. Чыкканына быйыл туура 4 жыл болду. Бирок түрмөдөн чыкса да ал жөнүндө такыр айтуу эмес. Камалганда балдары менен жалгыз калгам. Эми түрмөдөн чыгып азапка салат го деп жүргөм. Бирок күйөөмө тиги жак сабак болгон дейм, мага болгон мамилеси өзгөрүп, мурдагыдай корс болбой эркелетип сүйүп, балдарына камкор болду. Ушул дүкөндү өзү салып, мээнет кылып салды. Биз мурункудай кыйналбай жашап калдык. Коммерциялык иштер менен алектенип, жашообуз оңолду, деп кайра ыйлай баштады. Кайрат сөздү бөлбөй кунт коюп угуп жатты. Демек, биринчи версия туура болуп чыкты. Мени ой боюма койбой, ата-энеңдин үйүнө барып тур. Мен бул иш бир жаңсыл болгондо өзүм чакырам, же алып келем деди. Эмне болгон иш эле десем такыр айтпай койду. Тиги жакта болгон бир окуя деди. Ошентип, аргасыз ата-энемдикине жөнөдүм. Бул каргашалуу окуяны каяктан уктуңуз? Кошуналарым телефон менен кабарлашты, деп кайра ыйлап кирди. Ушундай болоорун жүрөгүм сезген, деди. Дагы бир нерселерди эстесеңиз тезинен кабарлаңыз, деп Кайрат коштошуп машинасына отуруп жөнөп кетти. Болгон окуяны уккан полковник Самарбеков тезинен Кайратты өз кеңсесине чакырды. Буйрукту угуп тез жетип келип, кабылдамага туруп калды эле катчы кыз сизди күтүп жатат, кире бериңиз, деп киргизип жиберди. Кайрат кирип келип эле чест берип, сиздин буйругуңуз менен деп оозун жыйгыч эле ордунан тура калган Самарбеков: Каякта жүрөсүң? Эмне деген кылмыш болгонун уктуңбу? Деп кыйкыра баштады.
Анын оюнда кылмыш болсо да али жумушуна келе элек ага лейтенант уга элекко деген ойдо эле. Жолдош полковник, мен түнү менен ошол жерде болуп, кылмыш болгон жерди иликтеп, тийиштүү адамдардан көрсөтмө алып жүрөм. Карамагымдагы милиция кызматкерлери туш-тушка жибердим, деп ыкчам эмне жумуш кылгандарын тизмектеп айтып берди. Муну уккан Самарбеков бир аз жошуй түшүп ордуна отурду да Кайратты карап, "Отур" деп орундукту көрсөттү. "Кана, эмне менен ишти баштайын деп жатасың?" деп сынагансып сурап калды. Кайрат кылмыш болгон жерде эң биринчи кандай аракет кылгандарын, криминалист эксперттерди чакырганын, алар далил катары буюмдарды, ок атылган куралды, тапанчадан калган гильзаларды кандын аныктамасын алышканын айтты да өзүнүн пландарын, версияларын айтып берди. Жолдош полковник, биринчиден, каза болгон адам түрмөгө түшүп чыккан экен. Азыр ошол адам эмнеге камалганы тууралуу, кайсы кылмыш үчүн камалганы тууралуу маалыматты энен эмгекке түзөтүү колониясынан суратканы турам. Экинчиден, кол салган кылмышкерлердин бири жарадар болгон. Аны ооруканаларга жаткырса, ал жөнүндө тез маалымат берүү үчүн дарыгерлерге милдеттендирдим. Үчүнчүдөн, дарыканалардан ошол кол салуу болгон күнү кимдир бирөөлөр дары-дармек алдыбы же жокпу, ошону текшерүү үчүн туш-тушка балдарды жибердим. Дегенде, эмне айтаар экен деп тиктеп отурган Самарбеков Кайрат туура жолдо баратканын билсе да, мактоо сөзүн айтууга жараган жок. Тескерисинче, аракет кылбай отурган адамдай Кайратты каары өттү. Тез жана ыкчам аракеттенип, кылмышкерлерди табууңарды буйрук кылам. Кылмышкерлер өзү келип колго түшүп бербейт. Жер чуксаңар да тез арада тапкыла. Менин районумда кайсы жүрөгү тоо минтип адам өлтүрүп жүрөт, деп өзүнүн баркын өзү көтөрүп, мунун атын уккан эле адам эч кылмышка барбай жаа бою кашчудай сүйлөдү. Кайрат унчукпады. Самарбековдун кадрлар менен да сүйлөшө билбестигин байкады. Буйрукту да кылмыш дүйнөсүнө аралашып жүргөн адам сыяктуу берээрин түшүндү. Кайрат тайманбастыгынан, чынчылдыгынан өз командасына кошо албастыгын билген. Ошондуктан Кайратка кош көңүл эле. Жакшы жетишкендиктерге жетип турса да, эч качан мактоочу эмес. Дайыма издегенин тез арада таап, жазага тартканын билсе да, шаштырып, мен буйрук берип айдактаганыма ушул жыйынтыкка жетишип жатат, деп айтып, өзүн ушул кылмыштын бетин ачууга салымы чоң болгонун уялбай эле айтып калаар эле. Азырда тез тап деп буйруп, Кайратты шаштырып жатты. Кайрат колго ушуруп отурбасын билсе да, ошентип буйруду. Кетүүгө уруксат сурап, эшикке чыга жөнөгөн Кайраттын телефонуна чакыруу келди. Алса старшина Кубатов экен. Жолдош ага лейтенант, тезинен каналдын боюна жетип келиңиз. Бизге тиешелүү кылмышкерлерди таптык, деди. Даректи уккан Кайрат тез жетип барды эле старшина баштаган 2-3 милиция жана 2 жергиликтүү тургун бар экен. Кайратты көрүп эле старшина бери карай басты да түшүндүрүп кетти. Бул кишилер суудан агып келе жаткан кишини суудан сууруп чыгышыптыр. Анан бизге кабар беришиптир. Мен биз издеген кылмышкерлер экенин билдим. Мына, караңыз, көкүрөгүндө мылтыктан жараткалган тешиги бар экен. Каны алда качан эле агып бүтсө керек, деп суу аккан каналдын боюнда жаткан жансыз дененин кийимдерин көтөрүп, ок тийген жерин көрсөттү. Ооба, дал өзү, деп ойлоно түштү Кайрат, ок тийген жерин көрүп. Муну кара, дүкөндүн ээси өзү менен кошо кол салган кишини ала кеткен экен. Аткан огу көкүрөктү тешип кетиптир, деди старшинага. Каза болгон адамдын денесин кылдаттык менен карап чыгышты да бетин кандайдыр бир материал менен жаап коюшту. Телефон чалышып, тийиштүү адамдарды жана тез жардамды чакырышты. Демек, бул кишиге ок тийип өлгөн соң, шериктери каяка жашыраарын билбей сууга ыргатып жиберишкен экен да, деди Кайрат ой жугурту. Эми бул каза болгон адамдын өздүгүн такташ керек. Старшинага сүрөткө тартып тийиштүү адамдарга көрсөтүп, тезинен ким экенин тактагыла, деди да өзү милиция бөлүмүнө жөнөдү. Абыш такси кызматында иштеп, өз тиричилиги менен алек болчу. Ошол күнү жумуш бүтүп үйүнө жөнөгөн кезде бир убакта кесипчилик окуу жайында айдоочулук кесипти чогуу окуган Алишер деген таанышы дагы бир жигит менен кошо келип учурашып калышты да аркы беркини сурашкан соң, жүрбөйсүңбү? Мындай барып отуруп, жолугушканыбызды белгилеп коелу, деп
Алишер Абышты кафе жакка чакырды. Абыштын машинасына отуруп кафе жакка келишип отурган соң Алишер официант кызды чакырып буйрутма берди. Бир бөтөлкө арак айтты эле, Абыш, мен рульдамын деп койду. Тамак менен кошо келген аракты ачып 3 стаканга куйду да, ичпейм деген Абыштын алдына бирин коюп койду. Кеп, тээ окуп жүргөн кездерин эстешип, бирде күлүшүп, бирде жай сүйлөшүп отурушту. Досум, экөөбүз чогуу жүрүп, окууну бүткөнүбүзгө да көп жыл болуптур. Мына, сен бакыйып, чоң киши болупсуң. Үйлөнүп, балалуу да болупсуң. А мен дагы деле бойдокчулук менен коштошо албай жүрөм, деди Алишер. Абыштын үйлөнүп, балалуу болгонуна ичи күйгөндөй. Эч нерсе эмес. Катын качмак беле. Эмди эле кеч эмес? Деп Алишердин көңүлүн көтөрүп койду Абыш. Деги каякта жүрдүң ушунча жыл көрүнбөй? Досум, мен бир ишке күнөөлөнүп, 4 жыл тиги жакка барып келдим. Абыш түшүнбөй калдыбы, же тиги жакка десе чочуп кеттиби, кайра сурады. Каяка дейсиң? Тиги жагың каякта? Досум, зонага дейм. Бул жигит менен кошо болдум. Экөөбүз тең чыктык, деп койду. Бул жигит бизден кичүү, аты Сагын. Өзү кем сөз, көп сүйлөбөйт. Абыш Сагынды карап койду да, анан Алишерге суроо узатты. Деги, эмне кылмышың үчүн камалдың эле? Бир чириген байдын азабынан ушул иш болду. Жок жерден күнөөлүү болуп калдым. Кандайча? Эмнесин сурайсың, досум? Уурулук кылдың деп жок жерден күнөөлөдү. Деп болгон ишти жашырып, аягына чейин айтпады. Кел, досум. Менин ден соолугум үчүн, түрмөдөн бошоп келишим үчүн алып кой эми. Деп арак куюлган стаканды алып Абышка кайра сунду. Абыш таарынтып албайын дегендей аракты тартып жиберди. О, досум, рахмат, мына дос деген. Менин сөзүмү таштабайт дегем. Деп Сагынга өзүнчө корстон болгондой карап күлүп койду. Бир стакан арак өтүп калгандан кийин Абыш да тигилерге кошулуп аракты ичип жатты. Бир бөтөлкө түгөнүп, дагы бирди алдырышты. Алишер кесипчилик окуу жайын бүткөн жылы каргаша болуп, бардык жашоосу артка кеткен эле. Жалгыз өстүргөн апасы оорудан каза болуп, өзү көчөдө калып эч жакка батпай, атасы каякта экенин туугандарынан угуп издеп алдына барса, өгөй энеси жакшы кабыл албады. Атасы да ооз учунан саламдашып, 1-2 күн коноктоп койду. Бирок кете турган ою жоктугун баамдаган атасы: чоң жигит болуп калыпсың. Эми өз арабаңды өзүң сүдүрө. Мен жардам бере албайм. Мына, мен да үй бүлөлүүмүн. 4 балам бар. Апаң да кайтыш болуптур. Ажалга айла жок да, эми өзүңдү өзүң бак. Деп көзүнө тик карап айтканда, ушул адам атасы болуп чыкканына өкүнүп кетти. Атасынын зыңгыраган үйү толо дүр дүнүйө, астында машина. Бир кызматта иштеп оокаттуу турарын көргөндө, Алишер бир эсебинен сүйүнүп кеткен. Бирок ушунчалык бай болсо да, адамгерчиликти унутуп мерес болуп калганын, көзүнө байлык гана көрүнүп калган атасына капы болуп, ушул заңгыраган үйдүн бир бурчунан орун табылбаганына заманасы куурулуп кетти. Көзүнө жаш ала үйдөн чыгып баратып кекенип атасына: мейли, мен да адам катарына кошулуп калаармын. Мени дагы далай эстеп, кууп чыкканыңа өкүнөсүң, деп чыгып кеткен. Ошол эле күнү көчө балдарына жолугуп, бир үйдө эбегейсиз байлык көрдүм. Үйүндө күндүзү эч ким болбойт. Ошого кирип акчасын, алтынын алып чыксаңар, минтип жүрбөй, эл катары кийинип, кенен ичип жейсиңер. Дегенде акча менен алтынды уккан балдар дароо эле макул болуп, кыялында байып жатып калышты. Бол, көрсөт каякта, деп демите башташты. Базардан кароосуз калган буюмду көтөрө качкан бул балдар үйгө кирүүнү оңой көрүп, азыр эле барып алып чыгышмак болуп жатышты. Эмне болсо да билим алып калган Алишер акыл калчап, аларды токтотту. Жок, болбойт.
План түзүш керек. Үйдү акмалап 1-2 күн күзөтүш керек. Анан эч ким жоктугуна көз жеткенде гана кириш керек, деди. Алишер 3 балага өзүнүн планын айтты. Үйдү кезектешип күзөттө болушту. Эртең менен саат канчада кетишет? Балдары каяка барат? Кечинде качан келишет? Мына ушуларды такташмак болду. Бир күн күзөткөндө эле баары маалым болду. Чоң балдары мектепке кетишет экен. Кичинекей балдарын машинага салып кетишкенине караганда бала бакчага беришсе керек. Демек, түшкө чейин булардын убактысы бар экен. Дагы бир күн күзөтүштө эле ошондой эле күн кайталанды. Ата-энеси 2 кичинекейин машинага салып кетишкенден кийин эле уулу менен кызы сумкасын асынып чыгышып, дарбазаны ачкыч менен бекитип жөнөп кетишти. Ошентип, бул эр-уулдар кийинки күнү үйгө кирүүгө камынышты. Алишер мен кирбейм деп туруп алды эле, бири «Сен көрсөтөсүң, эмне бар, эмне жок экенин, сен билесиң», деп ачуулана баштады. Үчөө кысымга алды эле айласыз көнүп макул болду. Ошентип, эртең менен төртөө жортуулга чыгышты. Бул кезде баары үйдөн чыгып кетишкен эле. Бийик тосулган дубалга чуркап келип асылышып, дароо эле аркы тарабында болуп калышты. Үйдүн эшигин бекитүүнү унутуп калышканбы, же дайым эле ушинтип ачык таштап дарбазаны эле бекитишеби? Айтор балдар үчүн кубанычтуу жаңылык болду. Үйгө киришкенде, үйдүн кооздугун жана кымбат буюмдарды көргөндө музейге киргендей болушуп таңыркап, ар нерселерди кызыгып кармалай баштады. «Болгула тез, акча жана алтынды издегиле», деп Алишер тигилерге буйругандай сүйлөп, өзү ар бир тартмайларды ачып, ишиндеги нерселерди чачып, баалуу нерселерди издеп жатты. Дароо 2-кабатка көтөрүлүшүп, төртөө 4 бөлмөгө бөлүнүп, баалуу буюмдарын издеп киришти. Жарым саатка жетпей издегендерин таап, акча жана кымбат баалуу аялдардын норка тумагы менен шубасын да көтөрө чыгарып, ортого ташташты. «Келгиле балдар, кийим-кечелерди албай эле коелу. Аны көтөрүп жүрсөк баары шектенип, кайдан алдың дейт. Андан көрө чөнтөккө батчу нерселерди гана алалы», деди Алишер. Анын айтканын туура көрүштү. Акчаны санашса, 100 миңге чукул экен. Мындай акчаны өмүрүндө көрүшпөгөн булар көздөрү алайып кыялы менен байып жатышты. «Ой, мээ сага, мына байлык деген», деп таң калганын жашыра албай ооздору ачылды баарынын. Дагы чукулап жүрүшүп, алтын саат, алтын сөйкө, шакек, моюнга такчу чынжыр таап, бири-биринен өтүп кармап көрүштү. «Балдар, болгула, тез кетели, тиги жактан бөлүшөбүз», деп Алишер баарын бир баштыкка салып ороп алып, коюна тыгып шашып эшикке жөнөдү эле баары аны ээрчип сыртка чыгышты. Дарбазаны ичинен ачып, бири мойнун созуп эки жакты карап, эч ким көрүнбөгөндүктөн тез чыгарып, ал жерден узап көздөн кайын болушту. Төртөө бузулган эски, эч ким жашабаган кабат үйгө барышып, бүңкү тапкан олжосун бөлүшмөк болушту. Алишер коюнан алып чыккан баштыкты ачып, акчаны алдыга койгондо, баары ушундай эбегейсиз олжого заматта ээ боло түшкөнүнө кубанып кетишти. «О, мээ сага, биз майда барат нерсени эле ала качып кубанып жүргөн экенбиз да», деди бири сүйүнгөнүн жашыра албай. «Ошону айтсаң, мындай акчаны өмүрүмдө көрө элекмин», деди дагы бири. Ошентип акчаны төртөө теңге бөлүп алышып, ар бири өзүнө тиешелүү акчасына эмне алсам деп кыялдана башташты. «Ой, мен азыр барып, башыман баштап бутума чейин кийим алып кийинем», десе бирөөсү. «Мен азыр барып курсагым тойгуча ашканадан тамак ичем», дейт экинчиси. Сөзгө Алишер аралашты. «Балдар, бул акчаны бир нече убакытка чейин иштетпей туруш керек. Бул балдар акчаны каяктан алышты деп баары шектенет», десе. «Өзүбүз билебиз эмне кылышты. Андан көрө алтындарды алып чык бул жакка. Аны да тең бөлүшөбүз», деп чурулдап жиберишти. Бул балдардын мээсинде акчадан бөлөк ой болбогонун, эртең кармалып калам деген түшүнүк жок экенин сезип, ушулар менен чогуу ушул ишке барганына өкүнүп кетти. Базардан же бирөөнүн үйүнөн кароосуз калган буюмун көтөрө качып сатып жүргөн немелер, милицияга түшүп калам деген ой буларда жарале элек. Анткени эптеп курсак тойгузган 15-16 жаштагы бул көчө балдары менен эч кимдин деле иши жок болчу.
Баары алтынды бөлүштеп, үчөө үч жактан талаганда Алишер аргасыз чөнтөгүнөн алып чыкты да алдыларына таштады. Балдар, алтынды ушул бойдон бөлүшкөнгө болбойт. Муну саталы да акчасын тең бөлүшөлү, деп сунуш киргизди. Булардын эң улуусу болгондугу үчүн акылы жетип турду. Бул сунушту туура көрүштү да макул болушту. Бекитип коелу. Анан кардар таап саталы десе, сен алып качып кеттиң барбы? Деп азыр сатабыз деп туруп алышты. Төртөө ээрчишип алтын саткан жерге барышып, алтынды көрсөтүштү эле, алтын саткан киши каяктан алдыңар? Деп сурады. Бул чоң энемдики, деп бири оозуна келген сөздү сүйлөп салды. Булардын уурдап келгенин кыракы киши дароо эле билди да: макул, алам. Бирок акча жок. Азыр бирөөдөн алып келе коеюн деп баарын сыртка чыгарды да кетпей тургула. Мен муну бирөөгө көрсөтүп келейин деп алтын шакекти алып каякадыр кетип калды. Алишер шек санагандай жүргүлө кеттик. Башка жакка баралы, дей баштады эле, ары жактан тиги киши көрүнүп калды. Жанында дагы бирөө бар. Кандайсыңар, балдар? Деп учурашып койду. Анан баары кайра чогуу дүкөнгө киришти. Жанагы шакек ушул кишинин колунда жүрөт. Шакекти айландырып карап, мен алам. Канчага бересиңер? Деди эле шакектин баасынан 3-4 эсе аз айтып койду. Алтындын баасын билбеген бул эр-кулдарга акча болсо эле болду экен да, деп ойлоду да. Макул, балдар, дагы эмнеңер бар? Деди. Артынан түрткөнүнө карабай балдардын бири дагы эмне бар экенин баарын айтып салды. Бизде дагы алтын чынжыр, алтын сааттар бар, деди. Ошол маалда эле сырттан 4-5 адам келип, бул балдардын колун кайрып, полго жаткырып, колдоруна кишен салып жиберишти. Эч нерсеге түшүнбөй калган балдар ыйлап жиберишти. Чөнтөктөрүн чугуп, акчаларды баарын столго коюшту. Үйүнө уурулар киргенин мектептен келген балдары ата-энесине кабарлады эле, атасы менен удама-уда милиция кызматкерлери жетип келишти. Эмнелер жоголгонун такташып, кагазга түшүрүп алган милициялар дароо издегенге киришишти. Үйдүн ээсинин шеги дароо эле баласы Алишерге түштү. 2 күн мурда эле кекенип чыгып кеткен болчу. Үйгө мурунку аялымдан калган бала эле келген болуш керек. Себеби үйдөгү нерселердин баарын көргөн. Бир болсо ошол эле келген, деди. Милициялар Алишерди издеп табышкан жок. Бирок базардагы алтын саткан жерлердин баарына кулак кагыш кылып коюшту. Балдардын аңкоолугунан Алишердин тилин албай баары ошол эле күнү колго түшүштү. Уурулукту уюштуруучу катары Алишер 4 жылга соттолуп, эмгекке түзөтүү колониясына кетсе, берки балдар 18ге толо элек үчүн аларга 2-3 жылдан берип балдар колониясына айдап жиберишти. Кайрат дүкөнчү Абыштын түрмөдө отурганы боюнча эмгекке түзөтүү колониясына факс жөнөткөн эле. 1-2 күндөн кийин маалым кат келди. Талипов Абыш, 1900-жылы туулган. Жашаган жери үйүнүн дареги көрсөтүлгөн. 19-жылдан 1900 канчанчы жылга чейин эненче эмгекке түзөтүү колониясында берилген жаза мүнөтүн толугу менен өтөгөн. 166-169 беренелер менен эркинен ажыратылган деген маалым катты окуганда Абыштын эмнеге камалып чыкканы белгилүү болду. Демек, уурулук боюнча камалса, кандайдыр бир өз ара чечилбей калган маселелер болгон экен деп жыйынтык чыгарды. Суудан аккан адамдын сүрөтү чыгарылып, картотекадан караштырды эле кылмыш дүйнөсүнө аралашып жүргөн киши болуп чыкты. Субанов Акбар, кайман аты Борзый. Бир нече жолу майда хулигандык жана зомбулук менен бирөөнүн буюмун тартып алуу, денеге залака келтирүү менен кармалып, эмгекке түзөтүү колониясында жаза мүнөтүн өтөп чыккан. Статьясы, датасы, күнү, айы. Демек, бул кылмыш дүйнөсүндөгү адамдардын өз ара келишпестиги болгон экен. Анда берки шериктери ким болду экен? Деп Кайрат ой жүгүртүп сүрөттү карап отурду. Старшина Кубатовду чакырып, ага тапшырма берди. Жолдош старшина, бул дарек менен барып, ушу каза болгон кишинин жакындары бар бекен, билиңиз. Ошондой эле ага ким келип жүргөнүн тактаңыз, деп Акбардын досьесин старшинага карматты.
Тапшырма алган старшина жанына дагы бир милицияны алып машинасы менен жөнөп кетти. Кайрат Акбардын сүрөтүн алып дүкөнчүнүн үйүнө жөнөдү. Дүкөн дагы эле бек турган. Дарбазасын такылдатты эле бир жигит чыгып карап калды. Кайрат көөлүгүн көрсөтүп өзүн тааныштырды. Милициянын ага лейтенанты Кайрат Азизов. Силер ким болосуңар? Деген суроосуна баласы болом деп жооп берип, үй жагына киргизип, апасын чакырды. Дүкөнчү Абыштын аялы кара кийинип алган экен. Эми гана ыйлап басылгандай түрү бар. Саламатсызбы, эжеке? Мен бир жаңы ачылган жагдай боюнча келип калдым. Деди да папкасынан Акбардын сүрөтүн алып чыкты. Эжеке, сиздерге келген кишилердин арасында бул киши бар беле? Деп сүрөттү көрсөттү эле, дүкөнчүнүн аялы чоочуп кетти. Ооба, бар болчу. Ушул адам сүйлөп жаткан. Коркуткандай өктөм үнүн чыгарып жаткан. Деп аял дагы ыйлай баштады эле, жанындагы баласы кучактап соорута баштады. Тилекке каршы тирүү кармай албадык. Деп эмне болгонун айтып берди эле, Кудай жазасын бериптир, деп ыйлабай калды. Уулум, күйөөмдүн сөөгүн алууга моргдон уруксат бербей жатат. Качан алабыз? Тууган уруктары сөөктү коебуз деп чогулушуп баары мында, деди. Эжеке, экспертизасы бүтсө эле берет. Туугандарына ошентип айтып коюңуз. Кайрат ойлуу кетип жатты. Эки каршылашкан адам экөө тең окушту. Булардын эмне сыры бар экен? Кийинки шектүү ким болду экен? Деп күн кештеп бараткандыктан үйүнө шашып, келинчеги Алинаны, баласы жакшылыкты көрүүгө эркелетүүгө баратты. Урматтуу угарман, чыгарманын биринчи бөлүмүнүн соңуна чыкты. Эгерде чыгарма сизге жаккан болсо, лайк коюп, комментарий калтырыңыз. Экинчи бөлүмдү күтүңүз.